Джаналиев Батыгул, спортивный клуб «Манас». Весовая категория 86 килограмм. Бекназар, суд меняйте, пожалуйста, сядьте сюда. Демек, дал ушул жерден калыстар алмашууда. Капталда калыстар 86 килограммга чейинки салмак чембирдик Адил Молдосанов менен Бактыкул Жаналиевтердин дагы ортосундагы алгачкы 2 мүнөттүк раунд старт алган кез. Эми иш жүзүндө байкайбыз, кимиси спортчулардын мыкты жана Килпарды лоу-кик, жакын каралык. Бул жерде жеңил күрөш талашабыз эмес, бирок жок. Экөө тең бири-бирин күтүү менен дагы таптакыр ашыкпаган ишенимдүү кармаштарга көрүп басымын жасап турган учурду көрөлү. Молдосановдун жүрүшү дагы эмне менен жыйынтыкталарын байкайбыз. Жакын каралык Килпарды 32 Джеп жана кандай жооп орун алат болду экенин көрөлү. Адил Молдосановго ошентип айрым көрөрмандар кыйкырып колдонуу көрсөтүп турган учур. Ал эми Бактыкул Жаналиев азырынча упайларда. Ал элек лоу-кик бар. Ал эми туралы 2 түз жөпкө жетише алган жок. Жалгыз сокку, бирок атаандаш аралыкта ушул бир аз алыстатуу менен дагы туура коргонууну көрсөткөндөн кийинки учур. Бактыкул Жаналиев жана да ушундай упайлар жагынан эле айырмачылык өтө чоң эмес болгону кимиси мындан ары эми калган раунддарда ийгиликтүү жүрүштү көрсөтө турган болсо, дал ошол спортчуда жеңишке жетүүдөгү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал оңой олтонго турбагандагы тапшырмалардын бири. Өзүңүздөр көргөндөй бара-бара мына салмактардагы орлогон сайын спортчулар өзлөрү дагы өтө бир салкын кандуу жана ар бир кыймылын акылга салган беттешти өткөрүүдө. Биз сиздер менен биргеликте сөз түрдө байкап туралы. Балким ким билсин маштыруучу азыр көрсөтмөлөрдү бергенден кийин дагы беттештин нугу башка бир байкайбыз. Ошондой келди спортчулар. Жана калыс дал ушул жерден кийинки раундду баштоо уруксат берди дагы 86 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги спортчулардын ишенимдүү жакын каралыктан жеңил кыймылдоосу менен эми абалдарды кандай көзөмөлгө аларын дагы байкайбыз. Лоу-кик бар, дарексиз атаандашынан дароо жооптук жүрүш орун алды. Көрсөтмөнү берүүдө жана туз жөптөр кайсыл бир деңгээлде жакын каралыкта Капталхок сыяктуу дагы Адил Молдосановдон орун алды. Ал эми Бактыкул Жаналиев ал жерде дароо аралыкты дагы алыстатып качуудан башка арга тапкан жок. Мына ошентип
өзүңүздөр көргөндөй нокдаун орун алган кез атаандашын көзгө кирип барды. Жана Батыкул Жаналиев мыкты бул учурда шен түрдө колдонгондон кийин азыр калыс жакыныраак келип беттешти өткөрө алабы жокпу дагы Адил Молдосановтан сурады. Мына ушундай баштагыдай эле жалгыз кубат сокку. Жана уктап калды, мен жаңылыш болсом турган абалда. Жана жок, беттешти уланта албайм деген көрсөтмөнү Адил Молдосанов берди. Ал эми Бактыкул Жаналиев дал ушул жерден жок ооба. Чындыгында биринчи ошол нокауттан кийин эле абайлоо керек болчу, бирок экинчи ирет дагы дал ошол жерден улантууга уруксатты берди. Дагы жыйынтыгы бир топ ушундай оор учурлар да орун алды. Эми Бактыкул канча дагы өзүн татыктуу түрдө көрсөтүп алды. Байкап калды атаандашынан ушул кубаттуу сокку өткөн. Андыктан жакынкы аралыкта ал ошол жерден кубаттуу соккулар менен дагы жолдо турат. Жана Бактыкул Жаналиев чемпион деген намды жеңип кетти. Адил Молдосанов болсо албетте эми кийинки мелдештерге дагы өзгөчө бир дарыктар менен келип ал жакта өзүн көрсөтүп болуш керек. Бирок биринчи айланпада ал атаандашын алда канча чарчатып, жалыктырып, бир топ түйүшкө салганы дагы талашсыз. Эң негизгиси биз албетте кийинкилерди күтөлү.